Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолукеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз республикадагы өндүрүш тармагындагы аткарылып жаткан учурдагы абал тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын бүгүн биз Баткен жана Бишкек студияларыбызга кадырлуу конокторду чакырганбыз. Ал эми биздин программабыз өзгөчө бөлөк форматта өтмөкчү. Тактап айтканда, Баткендеги УТРК студиясы менен Бишкектеги биздин УТРК студиябыз менен биргеликте биз бүгүн аталган темада маек курмакчыбыз. Анда уруксат берсеңиздер, сиздерди биздин кадырлуу конокторубуз менен, адистерибиз менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Бишкектеги студиябызда Жумашева Салтанат Жүзүмова, Чүй облусунун экономика жана региондук комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы, жана ошондой эле Батма Имаралиева, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын регионду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы. Урматтуу коноктор, студиясына кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Урматтуу Баткендеги кесиптештер, урматтуу Баткенде бизди угуп аткан Батма Седахматовна, байланыш кандай болуп атат? Саламатсыздарбы? Темада айтылып аткандай эле, учурда ушул биздин Чүй, Сары Өзөн Чүй жергесинде өндүрүш тармагында 2025 жылы кандай ири ишканалар, ири долбоорлор ишке ашып атат, жана ошондой эле өндүрүш тармагы кандай өнүгүүдө? Чүй региону өзү Чүй областы өнөр жай областы деп эсептелинет. Республикада өндүрүлгөн өнөр жай продукциясынын 45%-ын ушу Чүйдүн үлүшү түзөт. Бүгүнкү күндө ушул 25-жылдын 5 айында 112 миллиард продукция өндүрүлдү. Ал эми 24-жыл жөнүндө айта турган болсом, 264 миллиард сомго продукция өндүрүлгөн. Бул 2023 жылга салыштырганда 118,5%ды түзгөн. Же болбосо өнөр жай өндүрүшү жылдан жылга ушу 15%дан 20%га жакындап темпи жогорулап баратат. Буга көп факторлор таасир этет. Анын ичинен эң негизги 2 факторду айтып кетсем, бул жана жаңы өнөр жай өндүрүштөрүнүн ачылып атышы. Жаңы өнөр жай өндүрүшү бул 23 жылы 33 ишкана ачылган, жаңы ири ишкана ачылган. 24 жылы 23 ишкана курулуп бүтүп ишке берилген. Ал эми 25 жылы бүгүнкү күндө жылдын аягына чейин 34 ишкана ишке берилет деп күтүп атабыз. Анда урматтуу Батма Седахматовна, сизге сурообуз атайын. Аталган эле темада сиздерде учурда ушу Баткен облусунда өндүрүштү өнүктүрүү же болбосо ири ишканаларды ачуу тармагы кандай иш алып барууда? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баткен облусунун аймагында 2025 жылдын аягына чейин 13 ишканаларды ачуу пландаштырылган. Бул тармактар боюнча баса белгилеп кетсем, жер астынан көмүр казып алуу ишканасы 3 ишкана ачуу пландаштырылып атат. Шифер өндүрүү жабдууларды толук алынып келинип бүгүнкү күндө ишкана пайдаланууга берүү алдында турат. Ошондой эле логистикалык жана кампа кызматтарын көрсөтүү ишканасы, мөмө жемиштерди кайра иштетүү ишканасы, автомагистраль асфальт бетон чыгаруу ишканасы, ошондой эле мунайды кайра иштетүүчү завод, Чакан гидроэлектростанциясы, автоклавдуу газобетон чыгаруу ишканаларыны пайдаланууга берүү алдында турабыз. Ошондой эле ири ишканалардан белгилеп кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин атайын тескемесине ылайык Баткен шаарында 10 000 орундуу спорт комплексин куруу иштери дагы башталуу алдында турат. Негизи эле сиздерде ушу Баткен облусунда өндүрүш тармагы демек өнүгүп атат, алдыга жылып атат десек болот экен да.
Туура белгилеп кеттиңиз. Ошо акыркы 3 жылдары бизге ушул Баткен облусунун өзгөчө макамын алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин, министрлер кабинетинин колдоосу менен бир топ жакшы жумуштар жүрүп атат. Ошондой эле ушул өзүбүзгө баарыбызга эле белгилүү облусту өнүктүрүүгө жыл сайын акча каражаттары бөлүнүп берилип келет. Тиешелүү акча каражаттарын алганда ушундай бир жакшынакай объекттерди куруу иштери жүрүп, пайдалануу алдында турат десек болот. Рахмат, Батма Сейдахматовна. Анда сизге эле суроо uzatайын. Чүй облусунда 2025 жылга каралган өндүрүштөргө, ишканаларга токтолуп өтсөңүз да. Кайсыл тармактарга өзгөчө басым жасап атасыздар? Биздин быйылкы 2025 жылы ачыла турган ишканалар, жана жогоруда айтып кеттим, 34 тармактар ар түрдүү. Текстиль да бар, жардыргыч заттарды жасап сата турган ишкана да бар, айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишканалар дагы бар. Бардык тармакта ишканалар ачылат. Чүй облусунун кайсы райондорунда мисалы баса белгилеп айта кетсеңиздер мисалы Токмокто 3 долбоор бар. Бул жана Бурана текстиль фабрикасы, Центр Азия табак, табачный продукция чыгарат. Анан кийин Кумтөр Голд компания жана пайдаланылып мөөнөтү бүткөн дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү завод бар. Алда ушул Токмок шаарында берилет деп турабыз. Анан жанагы өйдө айтып кетпедимби? Бир кеминде бир мисалы үчүн жардыргыч заттарды, бул жана өнөр жайда пайдалануучу же болбосо тоо кенде пайдалануучу жардыргыч заттарды жасоочу завод Номад Про, бул фармацевтика тарабында. Дагы Кара-Балтада дан, баягы Советтер Союзунан бери келатып токтоп турган дан продукцияларын чыгаруучу чоң ири Советтер Союзунан калган завод кайра калыбына келтирилип, реабилитация болуп, модернизация болуп, ошо мына пробный версияларын, продукцияларды чыгарып атышат. Анан бул жерде айта берсем, бул өтө ири ишканаларды айтып өттүңүз, сиз азыр мына чоң заводдорду. Чоң заводдор. Ичинде ортолору да бар. Анан негизи бул биздин эң эле жакшы көрсөткүчүбүз бул калкты жумуш менен камсыз кылуу да. Анан былтыркы жылы ушул азыркы ачылды деген жанагы 24 ишканадан 6305 жумуш орун түзүлгөн. Элди калкты жумуш орун менен камсыз кылуу деген бул жашоочулардын, калктын жашоосунун сапатын жогорулатуу деп, жашоосунун жакшырышына алып келет десек болот. Жакшырышына алып келет. Рахмат. Батма Сейдахматовна, сиздерде мынакей учурда 2025 жылдагы ачылып аткан ишканалар тууралуу маалымат берип, арасында сиздерге баягы биздин оюбузча ушу кайра иштетүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп атса керек да. Андан тышкары иш орду менен, жумуш менен камсыздоо кандай каралып атат? Баткен облусунун аймагында 25 жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен көрсөткүчтөргө көңүлүңүздөрдү бөлгүм келет. Баткен облусунун аймагында 78 киреше алып келүүчү жаңы ишканалар ачылып, 349 жаңы жумуш орундары түзүлдү. Алардын ичинен өнөр жай продукциясын өндүрүүчү 15 кичи ишкана, айыл чарба продукциясын өндүрүүчү 1 ишкана, айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү 7 ишкана, кызмат көрсөтүүчү 36 ишкана жана 17 жаңы соода борборлорду ачылды. Аларды куруп ишке киргизүү үчүн 349 миллион сом жеке инвестициялар өздөштүрүлдү. Ал эми 24 жылдын эле ушул мезгилине салыштырмалуу 38 ишкана объект ачылып ишке берилген. Негизи Баткен облусундагы биз кайра иштетүү деп айтып атканынын себеби баарыбыз жакшы билебиз. Аякта азык-түлүк продукциялары өзгөчө ушу өрүк жана башкаларга экспорттоого мүмкүнчүлүктөр бар.
жаратылыш шарты жана жер кыртышы ошого жардам берет да. Ушул багытта кайра иштетүү тармагында чакан ишканаларды же болбосо жеке ишкерлер менен иштешүү процесси кандай жүрүп атат? Баткен облусунун өнүктүрүүгө жыл сайын республикалык бюджет эсебинен акча каражаты бөлүнүп берилет. Аталган акча каражаттарды өздөштүрүү максатында жерлерде мөмө жемиштерди кайра иштетүү имараттарынын курулушу жүрүп келүүдө. Мөмө жемиштерди тоңдуруп сактоочу цехтер курулууда. Бул ишканаларды куруу менен биз ошол облустун аймагында өндүрүлгөн продукцияларды экспортко чыгарууга, заманбап таңгактоого жетишебиз. Ошондой эле ушул жергиликтүү тургундарды жумуш орундары менен камсыз кылууга бир чоң өбөлгө түзүлөт. Рахмат, Батмас Рахматовна. Айтсаңыз, Чүй облусунда негизи эле приоритеттүү тармактарды ошо өндүрүштүү ишканаларды өнүктүрүүдө кайсы багыттар эсептелинет? Азыркы күндө бул жана текстиль приоритет болуп атат. Бул жерде жумушчу көбүрөөк жашоочуларыбызга жумуш орду түзүлөт. Анан жанагы айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү дагы бул биздин бир чоң алдыңкы приоритет деп коюп аткан маселелерибиздин бири. Себеби мындай чоң ишканалар бирөө былтыр ачылды, Байэлим. Быйылкы жылы Сан Планет деп Сокулукта курулуп атат. Бул жана элдин айыл чарба продукцияларын сатып алуу, бул көп нерсеге түртүп атат. Жанагы жөн эле түшүмү жерде калып аткан дыйкандардын же болбосо баасын өтө арзан сатып жүргөн дыйкандарга өтө өбөлгө болуп, бул дагы көп бир экономикага чоң таасирин тийгизип атат. Анан бүгүнкү күндө бизде азыр жанагы жашыл экономика деп атпайбызбы? Ошол жашыл экономикага көп жакшы көңүл бурулуп, азыркы күндө 6 чакан кез курулуп атат. Бул дагы биздин жаратылышыбызга, экономикага ал маанисин ар бир жашоочу билет болуш керек. Ошол былтыр бир чоң чакан кез курулуп ишке берилген, Сапат Электро деген. Быйылкы күндө дагы ошо жогору айтып кеткен 6 мини кез курулуп атат бүгүнкү. Батмас Рахматовна, Баткенге сизге сурообуз атайын. Инвестицияларды тартуу боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат сиздерде? Баткен облусунда инвестицияларды тартуу максатында бир топ эле иштер жүрүп атат. Белгилеп кетсек, ошол 23 жылдын 3 майында Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгар мукт өкүлүнүн атайын буйругунун негизинде ыйгар мукт өкүлүнүн алдында Баткен облусунда бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү кеңеши түзүлгөн. Бул кеңештин отуруму байма-бай өткөрүлүп келет. Кеңештин отурумунда ошол жергиликтүү ишкерлердин, инвесторлор тарабынан көтөрүлгөн маселелер каралат. Бул отурумга тиешелүү министрлик ведомстволордун өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөрүлүп келет. Жыйынтыгында ошол кеңеште көйгөйлөрдү чечүү боюнча болгон күч аракеттер жумшалып, жыйынтыгында ушул ишкерлердин өздөрүнүн жеринде көтөргөн маселелери каралып, чечүүгө кеп кеңештер берилип, айрым маселелери жеринде чечкенге дагы жетишти деп айтсак болот да. Ошондой эле ошол инвесторлорду тартуу максатында дагы биз жерлерде акимдердин, айыл өкмөттөрүнүн токтомдорунун негизинде атайын долбоорлорду ишке ашырууга, жерлерди бөлүп берүүгө дагы жетиштик десек болот. Рахматовна, сөзүңүздү айтып өтпөдүңүзбү? Жеринде ишкерлер менен, жергиликтүү тургундар менен иштешип атканда маселелер көтөрүлүп атат деп. Кайсы маселелер көтөрүлүп атат жана кандай көйгөйлөрдү айтып, аны чечүүгө кандай аракет жасап атасыздар сиздер?
Мен белгилеп кеттим жогоруда ушул атайын бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү кеңешинин отурумунда ушу жергиликтүү ишкерлер тарабынан көбүнчөсү ушул салык төлөмдөрү боюнча маселелер көтөрүлөт, же болбосо ушул жергиликтүү деңгээлде жерлерди кандай тартипте алса болот деген маселелерди көтөрүп келишет, же болбосо ушул жеңилдетилген насый алуу маселелерин көтөрүп келет. Булар боюнча ушул атайын салык кызматкерлери, банк кызматкерлери, ошондой эле айыл өкмөттөрдөгү, райондордогу жер адистери тарабынан толук кенен маалыматтар берилип, жыйынтыгында көпчүлүгү чечилди десек болот. Рахмат. Салтанат Жүзүмовна, сизге чүйгө инвестицияларды тартуу боюнча сиздерде кандай иштер жүргүзүлүп атат? Ооба, абдан жакшы суроо. Бул жанагы өнөр жайынын деги эле өндүрүштү өнүктүрүүнүн негизги өбөлгөсү бул жана инвестиция тартуу. Биздин облуста 24-25 жылдары кол коюлуп инвестициялык долбоорлор, ири бир 5 көп эле долбоорлор, инвестициялык долбоор келишимдерге кол коюлган. Анын ичинен ушул бир 5-өөнү атап кетсем, бул жана Манас эл аралык соода шаары, Бишкек шаарынын түндүк жагында инвестициясынын көлөмү 4,2 миллиард АКШ доллары. Wildberries компаниясы менен, билесиздер да, Россиянын чоң компаниясы. Бул 15 миллиард рубль. Бул да Бишкектин ылдый жагы Аламүн районунда Достук айыл өкмөтүндө Лимон шоппинг эл аралык соода платформасы 15 миллион АКШ доллары. Этернал энергия, бул жана күн станциясы 161 гектар Гемин районунда айыл чарбага жараксыз жерлеринен ошончо гектар жер бөлүнгөн. Бунун инвестициясы 56 миллион АКШ доллары. Анан алтын жол бажы логистикалык кампасы ачылган жатат. Бул 30 миллион АКШ доллары. Ошентип 24-25 жылдары ушул ири былтыртан башталган бул келишимдер быйылкы жылы улантылып жатат. Ал эми ошол тартылган түз инвестициялардын ичинен өздөштүрүлгөнү бүгүнкү күнгө 16 миллиард болду ушул 6 айдын АКШ доллары менен 6 айдын жыйынтыгында. Жакшы көрсөткүчтөр экен. Жок, тиги өздөштүрүлгөнү 16 миллион сом, миллиард сом, 16 миллиард сом, тартылганы жана жогоруда айтып кеттим. Анан бул 24-жылы өзгөчө белгилеп, баягы жыйынтыгы чыгып калган 1 жылдык инвестицияны айтып кетсем, 24-жылы тартылган инвестиция 62 миллиард сомду түзгөн. Анан ушул тартылган эл аралык кызматташтыктан дагы бул инвестициялар көбүнчө бул Россиядан, биздин ата мекендик инвесторлор дагы бар, мисалы үчүн Алканов групп. Анан көбүнчө ушу Россиядан биздин жанагы орусча побратимы, бир тууган болгон провинциялар бар Кытайдын, Россиянын шаарлары, областтары бар, ошолор менен тыгыз байланышта иштешебиз. Анан эл аралык жанагы форумдарда, эл аралык кызматташтыкта сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ушул инвестициялар тартылып, бүгүнкү күндө ушундай аябай айтып кете турган ийгиликтерге жетип атабыз. Негизи эле акыркы мезгилде ушул эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргызстанда жаңы мынакей былтыр 100 ишкана ачылды ар бир региондордо деп ушундай бир жышаандар пайда болду да жакшы жагынанчы. Жакында мынакей 31 август Кыргызстандагы эгемендүүлүк күнү келе атат. Ага карата сиздерде ошо Сары Өзөн чүй жергесинде дагы ачылчу өнөр жайлары же болбосо ишканалары барбы? Өнөр жай ишканаларынын жана 34-түн баары жылдын
аягына чейин бүтөт деп күтүп атабыз. 31 августта дагы ачылчу ишканалар бар. Бир тобу эле ошол 34-түн. Бирок өндүрүш деген өндүрүш да кээде баягы эмелер керектүү запастык бөлүкчөлөрү же болбосо ошол станок алыс жактан келатканда токтогон себептерден же болбосо дагы бир башка себептерден кичине кечеңдеген былтыркы жылдан быйылкыга өткөн дагы долбоорлор бар, бирок негизинен ушул 34-түн баары ачылат деп күтүп атабыз. Ушул суроону урматтуу Батма Сейдахматовна сизге дагы узатсам, 31 августка карата, эгемендүүлүк күнүнө карата Баткен жергесинде ачылчу ишканалар барбы болсо атап өтсөңүз. Баткен облусунун аймагында эгемендүүлүк күнүнө карата жалпысынан ошол мен жогоруда белгилеп өттүм 13 объектти ишке берүү пландаштырылып атат. Бул жер астынан көмүр казып алуу ишканалары Лейлек районунда, Сүлүктүү шаарында, ошондой эле соода логистикалык борборун ачуу пландаштырылып атат. Кызылкия шаарыбызда партнер шифер өндүрүү ишканасын ачкан атабыз. Баткен шаарынын аймагында автомагистраль жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан ошол асфальт бетон чыгаруу ишканасын ачуу пландаштырылып атат. Баткен районунун аймагында ушу мөмө жемиштерди кайра иштетүү ишканасы, мөмө жемиштерди тоңдуруп сактоочу ишканаларын ачууну пландаштырып атабыз. Ошондой эле ири ишканалардын бири бул Кадамжай районунда, Баткен облусунун Кадамжай районунда автоклавдуу газобетон чыгаруучу заводу, мунайды кайра иштетүүчү завод, ошондой эле курулуш материалдарын өндүрүүчү цех, мунайды кайра иштетүүчү цех, чакан гидроэлектростанцияларын ачуу пландаштырылып атат. Ошондой эле 31 августка карата 5 социалдык жана административдик имараттарды ачуу пландаштырылды. Рахмат. Алими бизде ушул Бишкек шаарында Сары Өзөн чүй жергесинде баарыбыз эле айтып кетет эмеспи, бул өндүрүш бул экономиканын локомотиви деп. Алдыдагы пландарыңыздар менен токтолуп өтсөк да, негизи эле ушул дагы өндүрүштү өнүктүрүүдө, инвестицияны тартуу боюнча, жеке ишкерликти өнүктүрүү боюнча сиздер тараптан башкача дагы ой жүгүртүүлөр, иштер жүргүзүлүп атабы, кандай пландарыңыздар бар? Жанагы жогоруда айткан ишкана ачуу боюнча пландардын баары акимдердин иш-чара пландарына, анан Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү, азыркы учурда Акканат Сагыныч Жумагазиев, ал кишинин планына дагы план действий деп коет, орусча иш-чара планына ушул жогоруда айтылгандын баары кирген. Өзүнүн мөөнөттөрү бар. Анан дагы күн станциялар боюнча дагы башка проекттер бар. Эми бул жерде бул да жашыл экономика экен да? Жашыл экономика. Аламүндүн районунда дагы бар, башка райондорубузда, Панфиловдо дагы бар. Ушундай долбоорлор жүрүп жатат. Күн станциясы жанагы кумдак жер, пайдаланбай алаган жерлерди ушул экономикага кошумча кылып, электроэнергия жана кризиске дагы чечүүгө, электроэнергиянын жетишсиздигинин бир маселесин чечүүгө ушундай долбоорлор иштеген жатат. Эми ал жалаң эле экономика эмес, бул биздин экологияга дагы, адамдардын жашоосуна, социалдык жашоосуна чоң таасир бере турган ушундай азыркы заманбап, азыркы турмуштун суроо талабына шайкеш келген ушундай договорлор, долбоорлорду карап атабыз. Эми бул бара-бара бул эми шамалды деле карайбызго деген ойдобуз. Шамал энергиясын деле. Туура. Анан эми рынок, базар экономикасы, экономика кандай нерсени талап кылса, анан ошол калкка, анан экологияга кандай оң таасирин тийгизе турган, ошол жакты көздөй багытка бурабыз дейсиз? Багытка бурабыз, ошону
ошол тарапка багытта иштей турган ишкерлерди колдойбуз. Анан ишкерлерди колдоо боюнча биз алдын ала жана жерлерди аныктаганбыз. Өнөр жайга ылайыктуу айыл чарба продукциясын өндүргөнгө көп ылайыгы жок, же болбосо суу барбай турган, же болбосо кумдак, таштак болгон жерлерди аныктап, бул жер өнөр жай зонасы болот деп аныктап койгонбуз. 1000 гектардын тегерегинде жерлерибиз аныкталган. Эгер келе турган инвестор келе турган болсо, биз мындай дароо баягы жерин издеп эмес, көрсөтө алабыз. Сиздин өндүрүшкө ушул жер туура келсе, анда биз бүт шартын жана документ жасай турган уруксаат алчу кагаздарына мыйзамга туура келген деңгээлде көмөк көрсөтөбүз. Тез арада деңиз да? Тез арада чоюлуп кетпей турган, баягы ишкердин ар бир сааты акчада. Албетте. Анан ошонусун биз баалап, туура баа берип, анан көмөк көрсөтөбүз. Рахмат. Батма Сейдахматовна, биздин мынакей Бишкектеги адисибиз жашыл экономикада бир нече жолу ушул багытта жасалып жаткан иштерге токтолуп өттү да, сиздер да Баткенде ушул багытта экология жана жашыл экономика боюнча инвесторлор менен иштешип атасыздарбы, же болбосо иштеп жаткан ишканалар барбы? Ушул боюнча кичине кыскача маалымат берип кетсеңиз. Туура белгилеп кеттиңиз, өтө бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелердин бири Баткен облусунун аймагында ошол энергетика тармагын өнүктүрүү максатында дагы бир топ долбоорлорду ишке ашыруу пландаштырылган. Тагыраак айтканда, бул СанЭдерджи жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан ушул Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагынан атайын 669 гектар жер тилкесин ажыратып берүү каралган. Бул жер тилкесине күн панелдерин куруу пландаштырылган. Жол долбоордун сметалык баасы болжолдуу 230 миллион долларды түзөт. Ошондой эле Кыргыз Гуанда Новая энергия жоопкерчилиги чектелген коом менен дагы күн панелдерин куруу долбоорун ишке ашыруу пландаштырылган. Бул үчүн Баткен районунун ошол эле Ак Турпак айыл аймагынан 395 гектар жеринде ажыратып берүү каралып, макулдугуңузду бергенбиз. Ошондой эле Чанжун жоопкерчилиги чектелген коом тарабынан дагы күн электр станциясын курууга келечектеги ушу долбоорлорду ишке ашырууга пландаштырганбыз. Бул долбоордун болжолдуу сметалык баасы 470 миллион АКШ долларын түзөт. Ошондой эле Левзиан жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан дагы иштерди ашыруу пландаштырылган. Күн жана шамал электр станциясын куруу пландаштырылган. Кубаттуулугу 2,5 гигабайт курат. Бул ошондой эле бул жана эле кесиптешим айтып өттү. Баткен облусунда ошо инвестициялык льготный режим бар. Баткен облусунун өзгөчө мактамын алганда инвесторлорго ар тараптуу шарттарды түзүп бергенге биз дайым даярбыз. Тиешелүү жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча атайын айыл өкмөттөрүнүн токтомдору чыгып, жерлер трансформациядан өткөн. Рахмат, Батма Сейдахматовна. Эркин микрофон берейин. Вакыты сакырынап соңуна келип калды. Урматтуу Салтанат Жүзүмовна, эгер телекөрүүчүлөргө биз айтылып аткан тема боюнча дагы айтылбай калган сөздөр болсо, кайрылуңуз болсо, сизге эркин микрофон. Каалоо тилегиңиз болсо деле айтып кетсеңиз болот. Баткендик коллегамды Батманы тааныйм. Жеке таанышканбыз. Эмебиз да бар. Соцсетте да группаларыбыз бар. Батмага ишиңизге ийгилик. Жалпы телекөрүүчүлөргө өзүмдүн жердештериме, баткендик туугандарга салам айтам. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Регионду өнүктүрүүгө, комплекстүү өнүктүрүүгө болгон иш аракетибизди, билимибизди, күч аракетибиздин баарын салабыз деп ишенем. Ага бардык шарттар бар. Өнүгүүгө да, өнүктүрүүгө дагы ушул темптен жазбасак, жанагы өнөр жай өндүрүшүнүн темпи 10%-дан 18 быйыл мисалы үчүн ушул 5 айдын
жыйынтыгы менен 18%-га өсүп атат. Былтыркы жылдын ушул айына карата анан ушу 20%-га чейин өсүп баратат. Бул абдан кубандырат. Эгер ушул темпибизден жазбасак эле, бул биздин жашоочуларыбыздын жашоо шарты, жашоосунун сапаты жакшы жакка өзгөрөт деген ишенич бар. Саламатта калыңыздар. Рахмат. Батмай Садахматовна, сизге эркин микрофон. Пайдаланып, ошол Баткен облусунун элинин атынан сиздерге ысык салымымды жолдоймун. Кесиптешим Салтанат айымды дагы биргеликте белгилеп өттү. Ошол бир эле Чүй же Баткен облусунун өнүктүрүү эмес, жалпы ошол республикабызды өнүктүрүүгө болгон билимибизди, күч аракетибизди жумшайбыз. Мындан ары дагы жумшаганга даярбыз. Ар бирибизде ишибизде ийгилик болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу Баткендеги кесиптештер, түз эфирде биз менен кызматташып, кызыктуу маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Андан тышкары Батмай Садахматовна сизге жана ошондой эле Салтанат Жүзүмовна убактыңыздарды бөлүп теле көрүүчүлөргө өлкөдөгү экономика, башкача айтканда өндүрүштүн өнүгүүсүнө жасалып жаткан багыттар боюнча маалымат берип, кенен маек курганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик. Ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Урматтуу теле көрүүчүлөр, амандыкта, сак саламатта болуңуздар.